Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу апалар жана аталар. Бүгүнкү уктуруубузда өзгөчө апаларга салам айткыбыз келет. Анткени дал ушул уктуруу апалардын пайдасы үчүн, алардын ымыркайларынын ден соолугу үчүн сонун уктуруубузду сунабыз. Коногубуз бар. Коногубуз болсо жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешовна эжекебиз. Ал эми менин аты жөнүм Айнура Миназарова. Темабыз ымыркайлардын тамактануусу жөнүндө болмокчу. Эгерде сиз дагы эне болсоңуз же эне болууну пландаштырып жүрсөңүз, анда кичинекей чүрпөнүн ден соолугу үчүн кандай тамак бериш керек, кандай тамактантуу керек, мына ушул тууралуу темабыз болот. Албетте биздин суроолорубузга өз ишинин адиси, мыкты адиси Жаңыл Мамешовна жооп берет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Жакшы жетип алдыңызбы? Иштериңиз кандай? Рахмат, жакшы жетип алдык. Келип бергениңизге абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү уктурууда биз ымыркайлардын тамактануусу тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Анткени алгачкы эле сурообуз баягы элибизде бул кыз сууктап кетти же бала сууктап кетти деп туруп койдун куйругунан сордуруп коюшат, куйрук май сордуруп келишет. Мына дал ушул нерсе туурабы? Эң эле биринчи сурообуз. Жакшы болот. Балдар төрөлгөндөн баштап эле негизи эмчек сүтү менен гана тамактаныш керек да. Себеби дегенде эненин сүтүнүн эң чоң артыкчылыгы бар, өзгөчөлүгү дагы бар да. Ошого байланыштуу 6 айга чейин биз ушу эмчек сүтү менен гана энелер тамактандырга деп доктурлар айтабыз да. Ал эми жанагы берип кеткен сурооңузго бул куйрук май сордуруп деп атасызбы? Ал андай болбойт. Май берген болбойт. Себеби дегенде ымыркайлардын өзүнүн органдарынын баардыгы мындай жетилген эмес да. Аны иштете албайт. Ошон үчүн майды ал эмес биз чоңдорго дагы бербейбиз да. Майды майды чоң адамдарга дагы мына ожирение болот. Ар кандай тиги сосудте ар кандай ооруларга алып келет, атеросклерозго алып келет деп бербей атпайбызбы? Ал эми жаш балдарга анын үстүнө ымыркайларга антип берүүгө таптакыр болбойт. Себеби дегенде мунун боору дагы жеткиликтүү эмес да, боору дагы иштете албайт. Аны боору кийин сөзсүз түрдө мындай последствиясын бербей койбойт да. Ошон үчүн анан кийинкиси баягы сары май менен да узантып келишет го көп учурда. Булчу ал дагы болбойт. Ал дагы болбойт. Эне төрөлгөндөн кийин өзүнөн 3 күндүн арасында жанагы эки өзүнүн сары коюу сүтү чыгат, молозиво. Мына ошолордун өзү балага ошо бул мындай жаратылышта ылайыкталган да. Ошо баланын ичиндеги баардык нерселердин баардыгын, мисалы үчүн туңгак, ушулар болот эмеспи биринчи. Ошолордун баарын өзү эле тазалап чыгат. Бирок сары майды берүүгө болбойт. Болбойт. Эгерде угармандарыбызга, көрөрмандарыбызга айта кетели, эне сүтүнүн өзгөчөлүктөрү деп калбадыбы Жаңыл Мамешовна? Бул дагы кандай өзгөчөлүктөрү бар десеңиз, биздин сайттардан издеңиздер. Бул тууралуу атайын бир уктуруубуз бар. Мына ошону кененирээк билсеңиздер болот. Анан эмне үчүн төрөлгөндө эле кээ бир адамдар, кээ бир апалар энесинин сүтү жетпей атат деп туруп анан уйдун сүтүн берип коюшат эмеспи? Бул болсо кандай? Туурабы же туура эмеспи? Бул абдан туура эмес да. Эненин сүтүнөн, эмчегинен сүт чыкпай калышы мүмкүн эмес. Биз болот бул анда санда кечүүчү истинная гипогалактия деп коет да. Ошондо гана чыкпай калбаса эненин сүтү сөзсүз чыгат да. Мында кошумча тамак же болбосо жана докорм деп коебуз да. Биз кошумча сүттү, уйдун сүтүн берүүгө болбойт. Анткени себеби анын ичеги карыны дагы мындай жетилген эмес да. Ал баарын мындай аш болумдуу болбойт эч убакта. Ошон үчүн муну эгерде ушул сүттөрдү кошумча бере баштаса, анда ал ар кандай ооруларга, жана ич өткөк болобу же болбосо жана аллергия болобу, мына ушулардын баарына алып келет да. Негизи канча убакка чейин бербеш керек уйдун сүтүн? Уйдун сүтүн 1 жашка чейин бербеш керек. Эгерде ал жана кээ бир таптакыр эле эмбей калган же болбосо истинная гипогалактия деп атпайбызбы? Ошондо искусственный же болбосо эмчек сүтүнөн таптакыр эле эмбей калган балдар болот да. Мына ошондо анан 9 айга чейин адаптированный смести гана бериш керек да. Анан уйдун сүтүн эгер таптакыр аны да ала алганга мүмкүнчүлүгү болбосо, анда уйдун сүтүнө, мисалы үчүн 70 мл уйдун сүтүнө 30 мл кайнаган сууну кошуп туруп, анан 1 чай кашык сахардан кошуп туруп, анан ошону берсе болот. Бул 9 айдан кийин гана. Бул 9 айга чейин да. 9 айдан туура 9 айдан кийин да. 1 жаштан кийин уже мындай жанагы эки ынакты берсе болот да. Бул искусственниктер үчүн гана да. Ал эми эненин сүтүн, эмчегин эми аткан балдарга мындайгы дагы берүүгө болбойт. Анан эчкинин сүтүн берип келишет. Бул жеңил уйдугуна караганда
деп туруп анан өзгөчө кичинекей жаңы төрөлгөн балдарга же 2-3 айлык балдарга да берип коюшат го. Демек бул да туура эмес. Бул да туура эмес. Себеби дегенде эчкинин сүтү дагы уйдун сүтүнө караганда мында белок кичине азыраак. Уйдун сүтүндө казеин деген бар, 80% болот да. Бул ошо иче карында ал сүттү иштете албайт. Бөйрөккө дагы аябагандай терс таасирин берет, бөйрөккө дагы оорчулук келет, нагрузка келет. Анан жанагы иче карынга дагы нагрузка болот да. Демек уйдун сүтү ички органдарын талкалап коюш мүмкүн. Ошондой да. Уйдун сүтү сыяктуу эле эчкинин сүтү деле ошондой. Бирок уйдун сүтүнө караганда эчкинин сүтү анча-мынча жеңилирээк. Бирок эч убакта алмаштыра албайт, эмчектин сүтүн алмаштыра албайт да. Жогоруда смесь деп айта кетпедиңизби? Азыр кошумча ар кандай сүттөр бар го, кургак сүттөрчү. Анан атайын балдарга деп беришет го. Ал нерсени негизи кандай карайсыз? Бул туурабы ошол нерсени берүү? Эми балага анда жеткиликтүү витаминдер камтылганбы? Ага мисалы үчүн ал деле жеткиликтүү витаминдерди кошушат, адаптированная смесь деп коет да. Болушунча. Бирок эч качан ал эненин сүтүн алмаштыра албайт да. Себеби мен жана жогоруда айтып кетпедимби, эненин сүтүндө таурин деген бар фермент. Бул таурин жанагы незаменимый жирный кислоталар. Алар жанагы айтып атпадымбы, жана аң сезимдин өстүрүүсүнө. Аң сезим өсөт баланын, ошо эмчек эмген бала. Ошонун жана акылдуу бала болуп, жакшы окуйт аларчы, кийин дагычы. Ал эми жанагы беркелерде андай жок ал. Эч качан мындай эмчектин сүтүн жасалма нерсе бере албайт. жасалма да. Ал эми айла кеткенде жанагы искусственный балдар алса болот да, искусственный балдар. Абдан жакшы. Демек, ымыркайлардын тамактануусунда куйрук май, сары май менен оозантып, төрөлгөндөн уйдун, эчкинин сүтүн берүүнү болбойт. Кайсы убакта кошумча тамак бере баштаса болот негизи эле? Эми кошумча тамакты эмчек эмизип жүргөн бала эне 6 айга чейин сөзсүз түрдө эмчек эмизиш керек. Эмне үчүн 6 айга чейин деп айтабыз? Себеби дегенде 6 айга чейин ошол энергический потребность баланынчы, ошол энергия талап кылган энергиясын ошол эмчектин сүтү талаптагыдай жооп берет да. Мындайча айтканда, баланы баардык микроэлементтерин баардык жагынан тойгузат. Суюктугунан дагы башка жагынан да бүт баарынан тойгузат да, жетиштүү мындайча айтканда. Ал эми 6 айдан кийин ал азыраак жетишпей баратат да. Бала анткени себеби эмне үчүн жетишпей атат? Себеби бала өсүп өнүгүп атат да, чоңоюп атат да, органдар да чоңоюп атат, ашказан да бир чоңоюп атат дегенде, ошон үчүн биз сөзсүз түрдө кошумча тамак беришибиз керек да. 6 ай бүтөт, вот ошондон баштап биз кошумча тамакты бере баштайбыз. Кайсы кошумча тамактарды беришибиз керек? Бул тууралуу биз кийинки уктуруубузда сөз кылып берели. Азыр болсо тилекке каршы бул кичинекей уктуруубуздун соңуна келип калдык. Бүгүнкү коногубузду тааныштырып өтсөк, жогорку даражадагы категориялуу үй бүлөлүк дарыгер педиатр Муса Мамбетова Жаңыл Мамешевна болду. Сизге ыраазычылык айтабыз келип бергениңиз үчүн. Алдыда дагы буюрса сизди төрүбүздө көргүбүз келет жана ошол кошумча тамактар жана башка балдардын өзгөчөлүктөрү тууралуу сонун суроолорго жооп бересиз деген ишенимдебиз. Рахмат. Ал эми угармандарыбызга жана көрөрмандарыбызга өзгөчө апаларга айтат элек, эгерде балаңыздын дени сак болушун кааласаңыз, анда сөзсүз түрдө колдон келишинче эмизиңиз деп. Анткени эне сүтү бул жаратылыш берген эң сонун витамин, эң сонун инфекциядан коргоочу. Айтор эң эле балаңыздын акылдуу болушу үчүн салынган баардык керектүү заттар бар. Уктуруубузду аяктайбыз. Баардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Ал эми кичинекей жөжөлөргө ден соолук каалайбыз.